Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Өтө чукул бир кабар менен кайрылып коеюн. Эскертүү момундарга пайда берет дейт. Бул себебинен жаш үй бүлөлөр ажырашып кетип аткандар да толтура. 10 жыл, 15 жыл жашап жүрүп эле ушунун себебинен ажырашып кетип аткандар толтура. Ой, жеңелер, могу келиндер, эжелер, үйүңүздөрдөн мындай күйөөңүздөр менен акылдашпай туруп мындай кредитке акча албаңыздар, карызга акча албаңыздар. Мына биздин лидер умурага келип туруп эшиктин оозуна чейин тура болуп атат. Лидер умуранын баракчасын, телефонун тындырбайт. Мен мага жардам берип койгула, мана карызымды төгүп койгула, эгер карызымды жардам бербесеңер, бир үй бүлө ажырашып кетейин деп турат. Бир үйдө ушундай мен үйдөн кубалап жиберейин деп турат, күйөөмөн корком депчи. Алардын алдында ойлонуш керек эле, алгандан кийин кеч болуп калат да. Толтур алардын кайрылганы ушундай проблема. Ал сиз кредит алгандан кийин сиздин аяк жакшы эмес. Үй бүлөңүздөн бекитип, күйөөңүздөн бекитип, ушу бирдекени алып аласыз да, андан кийин жүрөгүңүздө тынчтык жок болот. Жашооңузда тынчтык жок болот, өзүңүздү жеп отуруп, анан кийин мынакей рак болуп аягы өлөсүз да. Коркуп отуруп, качан күйөөм билип коет, качан мынтип коет, күйөөңүздөн таяк жеп, күйөөсүнөн сурабай үйүн банкка коюп таштагандар бар. Үй бүлөсү менен акылдашпай, балдар апарып карыз алып алгандар бар. Муну үй бүлө менен акылдашып кылыш керек. Мындай өзү бирдеке аларда ойлонуш керек да. Ушул нерсе пайда болобу же болбойбу? Ушундай жоопкерчиликти алып алган себебинен 30 000 сом, 40 000 сом ошонун кредитин төлөй берип ажырашып кеткен үй бүлөлөр толтура. Лидер умурага биз урматтуу туугандар, биз өкмөт эмеспиз да, баарына жардам бере тургандай. Биз колубуздан келишинче жардам беребиз, берсек бул ушундай өзүбүз издеп табабыз, көз айстерди үй алып берип атканыбыз. Биз деле зекеттен бөлүшөбүз, зекет да түгөнөт, садака да түгөнөт, лидер умуранын акчасы да түгөнөт. Эми силерге бир 50 000 сом не болмок эле, 100 000 сом не болмок эле деп маяка чейин өчүрөткө туруп алгандар бар, телефондо койбой аткандар бар. Жеңелер, күйөөңөрдөн уруксат сурабай, кредит албагыла, карызга акча албагыла, но жаш үйлөнгөндөр дагы. Алып алганын күйөөм билсем не болот деп анан кийин күйөөсү билип, ушу арзабаган акча үчүн акылдашпай алып алган үчүн ажырашып кеткендер толуп атат да. Мен ушуну эскертип коеюн дедим эле. Кыйналасыз. Күйөөңүздөн бир сурап коюңуз. Үй бүлөңүздөн бир сурап коюңуз. Такташып коюңуз. Өзүңүзгө жоопкерчиликти алып алып, анан кийин ойлонуп отуруп, ой жеп эле анан кийин орукчан болуп өлүп каласыз да. Мындайлар толтура ситуация. Не чегесиңер, не жейсиңер билбейм, акылыңардан адашып, алардан кийин алардын алдында ойлонуш керек эле. Алгандан кийин ойлонуп атасыздар да. Ал алгандан ойлонгоңуз кеч болуп калат. Ошону жакшылап күйөөңүздөрдү дагы текшерип койгула, аялыңарды, ачык эле айтайын. Каяка кетип атат, акча кандай болуп атат, мындай эгер подозрительный болсо, бир карап коюңуз да. Болбосо сыр бербей жүрүп, мына бир байка айтат, ушинтип үйгө продукт акча алып келем, акча жок болуп кетет. Көрсө аял ошо карыз калып, күйөөсүнө айтпай арга жака карыз калып, карызын төлөп атып, үйдө продукт жок, балдар ачка, анан кийин экөө ошонун себебинен ажырашып кетиптир да. Ошентип анан кийин акылга салбай ушинтип алып алсаңыз, сизге да ажырашып кеткенге туура келет.